Кыргызстан. Борбордук Азиядагы суу ресурсу өз аймагында калыптанган жалгыз өлкө. Кыргыз Республикасы олуттуу суу ресурстарына ээ. Бул биздин эң башкы байлыгыбыз. Климаттын өзгөрүшү боюнча ЮНИСЕФ адиси Николас Мулининин маалыматы боюнча өзүнүн географиялык жайгашуусуна байланыштуу Кыргызстан Борбордук Азия аймагындагы климаттын өзгөрүшүнө эң аярылуу туруштук бере албаган өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Кыргызстандын мөңгү аянттары азайып кетүүдө. Окумуштуулардын маалыматтары боюнча акыркы 50 жыл ичинде Кыргызстан өз мөңгүлөрүнүн 30%дан ашыгын жоготкон. Глобалдык жылуулануунун кесепетинен улам болжол менен 280 миллион адам көчүп кетүүгө аргасыз болушат. Эгерде биз чара көрө баштабасак, анда кыргызстандыктар жана Борбордук Азиянын бардык жашоочулары климаттык качкындардын катарын толукташы мүмкүн. Гляциологдордун изилдөөлөрү боюнча биздин мөңгүлөр 50 жылдан кийин жок болуп кетиши мүмкүн. Глобалдык жылуулануудан тышкары мөңгүлөрдүн ээришинин дагы бир себеби бар. Бул мөңгүлөр жайгашкан тоолуу аймактагы токой аянттарынын жоктугу. Токой өзү жайгашкан аймакта абанын температурасын төмөндөтөт. Ошондой эле жаан-чачындан келген сууларды жерден дарак тамырлары аркылуу сиңирип алып, кайра жалбырак таажылары аркылуу абага чыгарып, атмосфералык нымдуулукту көбөйтөт. Мөңгүлөрдүн аймагында жогорку нымдуулук жана жаан-чачындын көп жаашы мөңгүлөрдүн эрүү процессинин басаңдашына шарт түзөт. Андыктан токой мөңгүнүн эришине жол бербейт, ага тоскоолдук жараталат. Бүгүнкү күндө токой бүтүндөй өлкө аймагынын 5,6%-ын түзөт. Бирок малдын башынын көбөйүшүнөн жана аткезчиликтин айынан кыскарууда. Кыргызстандын бак-дарак көчөттөрүн отургузуу аянтын кеңейтүү мөңгүлөрдү сактап калуунун жалгыз жолу болуп саналат. Биз мөңгүлөрдү, токойлорду жана биологиялык көп түрдүүлүктү сактоого, табигый кырсыктарга даярдыкты жакшыртууга, тоолуу айылдарга да жашаган жамааттарга, айрыкча аялдарга жана балдарга социалдык экономикалык колдоо көрсөтүүгө басым жасоо менен климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштыруу боюнча максаттуу программаларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун калкасында атайын фонд түзүүнү сунуштайбыз. Кыргыз мамжер долборлоо жерге жайгаштыруу боюнча Мамлекеттик долборлоо институтунун иш планына ылайык геоботаникалык жана топурак изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Аткарылган изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча төмөнкү облустардагы түшүмдүүлүгү төмөн жайыттар аныкталган. Ош облусу боюнча 52.671 гектар, Жалал Абад облусу боюнча 93.585 гектар, Ысык Көл облусу боюнча 110.264 гектар, Чүй облусу боюнча 38.402 гектар, Талас облусу боюнча 15.104 гектар, Нарын облусу боюнча 25.712 гектар, Баткен облусу боюнча 105.765 гектар. Жалпысынан Кыргыз Республикасында түшүмдүүлүгү төмөн 441.503 гектар жайыт жерлери аныкталды. Мыйзам түшүмдүүлүгү төмөн жайыттар статусу бар мамлекеттик жерлерди натыйжалуу пайдаланууну болжолдойт. Асылдуулугу төмөн жерлерди жергиликтүү тургундарга узак мөөнөттүү ижарага берүү жолу менен экологияны жакшыртуу үчүн жашыл аянттарды көбөйтүү, мөңгүлөрдү сактоо жана фермерлердин пайдасын жогорулатуу керек. Мыйзам аз түшүмдүү жайыттарды багбанчылык жана токой чарбасы үчүн трансформациялоого шарт түзөт. Мындан тышкары, бонитети 20дан төмөн чөлдүү аймактарды бакчаларга жана токойлорго айландырылгандан кийин бонитет 35ке чейин көбөйүп, мал чарбачылыгына тоют даярдоо маселесин чечүүгө мүмкүндүк берет. Максаттуу багытын белгиленген тартипте өзгөртүп, андан ары айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун курамына киргизилгенден кийин асылдуулугу төмөн жайыттар Кыргыз Республикасынын жарандарына жана юридикалык жактарына мөөнөтү 20 жылга чейин өздөштүрүүгө жана өндүрүш жүргүзүүгө берилет. Мал айдап өтмө жолдорунун асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери
фаунанын эндемикалык түрлөрү жашаган жана өсүмдүктөрдүн эндемикалык түрлөрү өскөн аймактар айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө жана өздөштүрүүгө берилбейт. Асылдуулугу төмөн жайыттар дан бирдигиндеги түшүмдүүлүгү 0,8 центнер гектарга жетпеген чабындылар жана жайыттар үчүн жана мелиорациялык жактан ылайыктуу эмес, аларды жакшыртуу боюнча иш-чараларды талап кылган жайыттар. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги демилгелеген кунардуулугу төмөн жайыттар жөнүндө мыйзам долбоору бул ондогон жылдар алдыга мамлекетибиздин ар бир үй бүлөсүнүн бакубат жашоосу. Бул Кыргызстаныбыздын экономикасынын өсүшү, өнүгүшү, мамлекетибиздин экспорттук потенциалынын көбөйүшү. Мамлекетибиздин, Кыргызстаныбыздын байлыгы болгон мөңгүлөрдүн сакталышы. Бул агроөнөржай комплексинин алдыга жылышы. Түшүмдүүлүгү төмөн жерлерди трансформациялоо боюнча мисалдар. Түштүк Кореяда токойлорду калыбына келтирүү. Түштүк Кореяда согуш учурунда токойлордун 6,7 миллион гектар жок кылынган. Бул Түштүк Кореядагы бардык токойлордун 95%-ын түзгөн. 1973 жылы токойлорду калыбына келтирүү боюнча долбоорлор башталып, 1979 жылы аяктаган. 4538 гектар чөл, жашыл тоолорго айланган. Калыбына келтирилген токойлордун аянты 2,4 гектарды түзгөн. Пакистандагы 10 миллиард бактан турган цунами долбоору. 2019 жылы Пакистанда Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен 10 миллиард бактан турган цунами долбоору башталды. Долбоордун алкагында өлкөдө 85 000 жумуш орду түзүлгөн. 2021 жылдын орто ченинде 1 миллиарддан ашык бак отургузулган. 2023 жылдын аягына чейин дагы 9 миллиард бак отургузуу мерчемделүүдө. Бул долбоор жашылдандыруу, климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирлерине каршы күрөшүүнүн натыйжалуу ыкмасы экендигинин далили болуп саналат. Кыргызстанда жайыттар 9,27 гектар жерди ээлейт. Алардын 500 000ге жакыны түшүмдүүлүгү аз. Тоют бердиктерине болгондо гектарына 0,8 центнерден аз. Түшүмдүүлүгү начар жайыттарды багбанчылык жана токой чарбасы үчүн трансформациялоо, багбанчылык аянтын 30 000ден 700 000 гектарга чейин көбөйтөт. Азыркы учурда такыр жерлер түшүмдүүлүгү төмөн жайыт статусуна ээ. Мыйзам кабыл алынгандан кийин бул жерлер бакчаларга жана токойлорго айланат. Өздөштүрүлгөн жерлер түшүмдөн тышкары дыйкандар үчүн да, малга кошумча тоют булагы да болот. Азыркы учурда аз түшүмдүү жайыттардын бонитети 20дан төмөн көрсөткүчтү түзөт. 10 жыл ичинде трансформациялоодон кийин көрсөткүчтөр 30-35ке чейин жетет. Балыкчы токой чарбасында 3971,5 гектар жерди камтыйт. Анчинен биз деген ошол жанагы тунасыз жерлерди өздөштүрүү максатында 1,5 миң гектарга жакын жерди өздөштүрүүбүздө ой пландарыбыз бар. Бул деген эми эчтеке өспөгөн эле кумарсыз жерлер болчу бир убакта. Биз буну азыр ижарага бердик. Ижарачылар тарабынан мондай мөмө жемиш бакчалары тигилди. 2009 жылы ушул жерде арендага алдык. Категориясы жайыт болгону менен асылдуулугу өтө төмөн. Өздөштүргөндөн кийин буюрса ийгиликтери жакшы, мына өсүп, жашылданып. Эгерде биз бу бакты өсүрсөк, бактын көлөкөсү менен азыр мына чөптөр да чыга баштады. Чөп даярдап алса дагы болот. Сугаты жок, каралбай жаткан жерге караганда бул жерден мөмөсүн, жемишин алгандан сырткары дагы чөбүн чаап алса болот. Азыркы учурда аз түшүмдүү жайыттардын бонитети 20дан төмөн көрсөткүчтү түзөт. 10 жыл ичиндеги трансформациялоодон кийин көрсөткүчтөр 30-35ке чейин бонитети көтөрүлөт. 5 жылдан кийин 1 гектар түшүмүнүн пайдасы 450 000 сом түзөт. Ишке ашырылган долбоорлор. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги максаттуу калыбына келтирүү иштерин баштады жана Кыргызстандын токойлорун көбөйтүүгө салым кошууда. 2021 жылдын октябрь айында Ынтымак паркында
bir жарандан bir көчөт акциясы өткөрүлгөн. Анын алкагында 5000ден ашык көчөт отургузулду. 2022 жылдын апрелинде Чүй токой аңчылык чарбасынын Дегети токойчулугунун аймагына 5545 тяньшан карагайы отургузулду. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдында токой кызматы Жашыл Мурас интернет платформасын иштеп чыга баштады. Платформада Кыргызстандын токой зоналары жана көчөттөрдү отургузуу боюнча иш-чараларды өткөрүүгө болгон муктаждыктар жөнүндө маалымат берилет. Кызыктар жеке жана юридикалык жактар Кыргызстандын токой аянттарын көбөйтүү үчүн финансылык жардам түрүндө көмөк көрсөтө алышат. Пландаштырылган долбоорлор. Токой секторундагы кызматташтык боюнча Азия уюму АФОКО. Азиядагы токой секторундагы кызматташтык уюму АФОКО туруктуу өнүгүү контекстинде токойлорду кыюу жана сактоо көйгөйүн чечүүгө багытталган. Учурда 13 өлкө АФОКО мүчөсү катары расмий түрдө катталган. Кыргызстан байкоочу катары иш алып барат. Келечектеги кызматташтыктын алкагында Кыргызстанда АФОКО аймактык окуу билим берүү борборун түзүү болжолдонуп жатат. АФОКО кошулгандан кийин ишке ашырыла турган бир катар долбоорлорду карайт. Долбоорлордун бири республикадагы токой үрөндөрүн сактоо үчүн оптималдуу шарттарды түзүү максатында үрөн сактоочу жайды куруу. Фрунзе токой чарбасынын базасындагы үрөн сактоочу жайы бардык токой чарбалар үчүн үрөн базасы катары кызмат кылат жана жыл сайын себүүгө арналган үрөн менен камсыздайт. Жашыл климат фондунун долбоору. Кыргыз Республикасындагы токойлорго жана жайыттарга инвестициялар аркылуу көмүртекти секвестрациялоо ФАО долбоору 2019 жылы Жашыл климаттык фонду ЖКФ менен 29 миллион 900 миң АКШ доллары жактырылган. 2021 жылдын май айында ФАО менен ЖКФ ортосунда жогоруда аталган долбоордун ишмердүүлүгүн каржылоо жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Жашыл климаттык фондунун аккредиттелген уюм катары Кыргыз Республикасындагы токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу көмүртекти секвестр кылуу долбоорун ишке ашыруу боюнча долбоордук макулдашууга 2022 жылдын 4 мартында кол коюлган. Кыргыз Республикасынын парламентинде 2022 жылдын 27 апрелинде ратификациядан өттү. Учурда кол коюу баскычында турат. Кыргызстандын мөңгүлөрүн сактоо 21 кылымдын жалпы улуттук милдети болуп саналат. Тарых жана ата-бабаларыбыз наркы өмүрү менен бааланган. Бизге баа жеткиз байлыкты таштап кетишти. Бул байлыкты жана жашоону сактап калуу андан маанилүү эч нерсе болушу мүмкүн эмес маселе. Жаратылыш байлыгы бул биздин ата-бабаларыбыздан калган мурас эмес. Ал келечектеги муундардан карызга алынган ресурс.